Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз бир оңчой мүчөлөрдө коюлуучу тыныш белгилер жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы негизги коюлуучу максат бул төмөнкүдөй. Бир оңчой мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилерин туура коюунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Сүйлөмдүн бир оңчой мүчөлөрүнө көнүгүү иштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз балдар. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Анда суроолорго көңүл бургула. Биринчи суроо. Сүйлөмдүн бир оңчой мүчөлөрүн санап бергиле. Биз силер менен сүйлөмдүн бир оңчой мүчөлөрүн өткөнбүз. Эсиңерге түшүргөн болсоңор, сүйлөмдүн бир оңчой мүчөлөрү булар бир оңчой бир оңчой баяндооч, бир оңчой аныктооч, бир оңчой бышыктооч, бир оңчой толуктооч. Экинчи суроо. Бир оңчой мүчөлөр кандай жолдор менен байланышат? Эсиңерде болсо, бир оңчой мүчөлөр булар интонация жана байламталар менен байланышат. Үчүнчү суроодо. Асан, Айбек, Айнуралар мектепке эрте келишти деген сүйлөм турат. Берилген сүйлөмдөгү бир оңчой мүчөлөр кандай жол менен байланышты дейт. Бул жерде Асан, Айбек, Айнура деген бир оңчой мүчөлөр, жакшылап карасаңар, бул жерде үтүр менен ажыратып турат. Мына ошонусуна карап биз бир оңчой мүчөлөр бул жерде интонация аркылуу байланышкандыгын көрүп турасыңар. Төртүнчү суроо. Айдай ары акылдуу, ары токтоо, ары боорукер кыз экенин эми билдим. Берилген сүйлөмдөгү бир оңчой мүчөлөр кандай жол менен байланышты? Бул жерде карагыла, ары деген байламта турат, Демек, биз бул сүйлөмдү айтат экенбиз, байламталар аркылуу байланышкан татаал сүйлөмдөр. Бир оңчой мүчөлөр байламталар аркылуу байланышты деп түшүнөт экенбиз. Азаматсыңар, жогорудагы суроолорду улап сабагыбызды анда баштайбыз. Бир оңчой мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилер. Бир оңчой мүчөлөр өз ара санак интонациясы аркылуу байланышса, анда алардын эң акыркысынан башкасы үтүр менен ажыратылат. Мисалы, бири коноктошсо, кошуналары, бала бакыралары чакыртпай эле өздөрү келе беришчү деп атат. Бул жерде кошуналары, анан бала бакыралары деп атат. Булар мынакей тыныш белгисин карагыла. Бул жерде кошуналар дегенен үтүр коюлду дагы, ал эми бала бакыралары дегенден кийин тыныш белгисин койбойбуз. Мына ошону айтып атат. Бир оңчой мүчөлөр өз ара санак интонациясы аркылуу, башкача айтканда мындай байламтасыз байланышып атат. Интонация аркылуу байланышса, алардын эң акыркысына мынакей бала бакыралар деген үтүр койбойбуз, ал эми андан мурункуларын биз үтүр менен эмне кылабыз дейт, ажыратабыз деп атат. Кийинки экинчисин карагыла. Эгерде бир оңчой мүчөлөрдүн арасын жана менен деген байламталар менен байланыштырсак, анда эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. Мисалы, Жамал менен Айша бир класста окушат. Бул жерде менен деген байламта Жамал, Айша деген бир оңчой мүчөнү байланыштырып турат. Буларга биз үтүр коюунун тиешеси жок деп билет экенбиз. Кийинки экинчи сүйлөмдү карагыла. Алар бүгүн сабак аткарышат жана ырдашат. Бул жерде аткарышат, ырдашат деген бир оңчой баяндоочту жана деген байламта байланыштырып турат. Мына ошондуктан биз буга эч кандай үтүр койбойт экенбиз, балдар. Кийин үчүнчүсүн карагыла. Да, дагы, дале деген байланыштыргыч байламталар өздөрүнүн мурда келген бир оңчой мүчөлөргө тиешелүү болуп келет да, кайталанып айтылат. Ошондуктан үтүр алардан кийин эң акыркысынан башкасына коюлат экен. Жана интонацияга окшоп кетет экен, бул да карагыла. Мисалы, ал адам боорукер да, ыймандуу да. Мынакей боорукер деген, анан ыймандуу деген бир оңчой мүчөлөргө да деген байламталар келип атат. Бирок бул жерде ошол өзүнүн биринчисинен кийинкисине үтүр коюлду, андан кийинкиге биз чекит койдук, бул сүйлөм жыйынтыктап аткан экен да. Кийинкиси, жайлоого атам дагы, агам дагы, мен дагы барууну ойлоштуруп жатабыз. Бул жерде атам, агам, мен бир оңчой мүчөлөр. Эми
Карагыла, дагы деген байламталар менен байланышып атат. Мынакей атам дагы дегенди үтүр койдуңар, агам дагы дегенди үтүр койдуңар, бирок мен дагы дегенден үтүр коюунун кереги жок. Анткени андан кийин да санак иринде эч кандай бир оңчой мүчө башталган жок, уланган жок. Ошону айтып атат бул жерде. Ошондуктан дейт үтүр менен ажыратабыз, бирок эң акыркысынан башкасына, мынакей дагы деген эң акыркысынан башкасына биз үтүр менен ажыраттык. Кийинкиси же болбосо бирде, ары же болбосо нары деген байламталар өзлөрүнөн мурун кийинки бир оңчой мүчөлөргө тиешелүү болуп келет. Ошондуктан үтүр алардан мурда коюлат. Карайбыз. Ал бүгүн үйгө эрте келет же кечигет. Бул жерде келет, кечигет деген бир оңчой баяндооштор. Мына ошол жерде же деген өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болгон үчүн женин алдына биз үтүр койдук. Ошону айтып атат бул жерде байламталар өзүнөн кийинки бир оңчой мүчөлөргө тиешелүү болгондугунан, мынакей кечикче теңге тиешелүү болгондуктан өзүнүн алдына эмне коебуз дейт? Үтүр коебуз деп айтып атат. Асан бирде каткырып күлүп, бирде жылмайып коюп отурат. Бул жерде бирде каткырып күлүп, бирде дегенди айтып атат. Күлүп дегенен үтүр коет экенбиз дагы, ал эми бирде жылмайып отурат дегенден кийин тыныш белгиси чекит коюлат экен. Эми балдар, мына ушул азыркы көрсөткөн бир оңчой мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилердин жалпы схемасы. Эгерде мына санак иретинде интонация менен келе турган болсо, араларын үтүр менен ажыратабыз. Бул бир оңчой мүчө, муну да бир оңчой мүчө деп түшүнгүлө. А эгерде мына жана, менен деген байламталар менен келе турган болсо, анда биз алардын арасына эч кандай эмне койбойбуз? Тыныш белгисин койбойт экенбиз мынакей. Ал эми же болбосо дагы деген байламталар менен келе турган болсо, анда да деген өзүнөн мурунку сөзгө тиешелүү болгон үчүн өзүнөн кийин үтүр коет экенбиз. Дагы да деген сүйлөм дагы ошондой эми. Жандош дагы ошондой. Андан кийин же деген байламтар, же ары деген байламталар сүйлөмдү бир оңчой мүчөлөрдү байланыштырып тура турган болсо, анда же деген өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болгондугуна байланыштуу женин алдына, же арынын алдына эмне коет экенбиз? Үтүр белгисин коет экенбиз балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү алган билимибизди бушуктоо үчүн төмөнкү көнүгүүнү иштеп көрөлү. 193-чү көнүгүү. Бир оңчой мүчөлөрдү таап, алардын кандай жолдор менен байланышканы жана синтаксистик милдеттерин аныктагыла, тыныш белгилерин койгула дейт. Бул жерде 11 сүйлөм турат. Биз ушунун ар бирине токтолуп кетели. Бала чактагыдай кызык, кымбат, тамашалуу мезгил кишиде болбойт эмеспи? Бул жерде кызык, кымбат, тамашалуу деген бир оңчой мүчөлөр. Мына ушул интонация аркылуу байланыштыканына байланыштуу кызыктан кийин үтүр коебуз, кымбаттан кийин үтүр коебуз. Ал эми тамашалуудан кийин эмне койбойт экенбиз? Эч нерсе койбойбуз. Кийинкиси. Рудольф сабактан да, дене тарбиясынан да мыкты. Бул жерде да деген байламталар келгендигине байланыштуу, мынакей сабактан да дегенен үтүр коебуз. Ал эми дене тарбиясынан да дегенден кийин бир оңчой мүчө уланбаганына байланыштуу, бул жерге эч кандай тыныш белгисин койбойбуз. Кийинки 3-чү сүйлөм. Демек, бул бардыгы үчүн, келечек үчүн, өмүр үчүн деген сөз. Бул жерде үчүн деген байланышып келип атат, байланыштырып атат бир оңчой мүчөлөрдү. Бул бардыгы үчүн үтүр коебуз, анткени үчүн деген жоо өзүнөн мурунку сөзгө тиешелүү. Келечеги өмүр үчүн деген сөз. Бул жерде өзүнөн кийин бир оңчой мүчөлөр болбогондугуна байланыштуу үтүр койбойт. Бала ата менен энеден кымбат эмне бар балага? Бул жерде ата анан эне деген бир оңчой мүчөлөрдү менен деген байламта байланыштырып турат. Бул менен дегенди биз жогоруда айттык, эч кандай тыныш белгиси коюлбайт, деп. 5-чи сүйлөм. Ошол жүрөгү күчтүү жана ою тунук адамдардын колунан бардык иш келет эмеспи? Бул жерде жүрөгү күчтүү, ою тунук деген сөздү жана деген байламта байланыштырып атат. Ошон үчүн бул жерде биз эч кандай тыныш белгисин койбодук. 6-чы. Байбиченин ээк көтөргөнү ары табышмактуу, ары салабаттуу. Эми карагыла бул жерде. Ары деген байламталар байланыштырганына байланыштуу, ары табышмактуу, ары салабаттуу. Ары деген өзүнөн кийинки сөзгө тиешелүү болгон үчүн бул жерде салабат табышмактуу дегенден кийин үтүр коебуз. Ал эми биринчи сүйлөмдө койбойбуз. Байбиченин ээк көтөргөнү ары табышмактуу, ары салабаттуу. Кийинкиси. Үнү да өтө эле кайраттуу, ыргактуу жана муңайыңкы эле. Бул жерде кайраттуу,
ыргактуу, бул санак иретинде болгон үчүн мына жерге үтүр коебуз. Ал эми ыргактуу жана муңайыңкы дегенде муңайыңкы менен ыргактууну байланыштырган жана деген байламта бар. Бул эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. 8-си турмуштун өйдө ылдыйы, оор жеңили, ачуу таттуусу көп дебеди беле? Өйдө ылдыйы, оор жеңили, ачуу таттуусу булар бир өңчөй мүчө болгондугуна байланыштуу, араларын үтүр менен ажыратабыз, интонация аркылуу байланыштуу. Алар ар качан же күлкүлүү, же кайгылуу окуялардан көп кеп салууну жакшы көрүшөт. Бул жерде же деген байламтар менен байланышып атат. Же күлкүлүү үтүр коебуз, же кайгылуу. Андан кийин 10-чу адамга тиешелүү эң мыкты сапаттар жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк. Бир өңчөй мүчөлөр санак иретинде келгендигине байланыштуу, бул интонация аркылуу байланышкан сүйлөм болгондуктан араларын биз үтүр менен ажыратат экенбиз. Бирдин да, миңдин да тилеги жакшылык, абийирдүү, чынчыл болуу. Бул жерде жакшылык үтүр коебуз, абийирдүү үтүр коебуз, анан чынчыл болуу. Бул дагы санак иретинде келгендиктен үтүр менен ажыратат экенбиз балдар. Мынакей мен туура вариантын могу жерде көргөзүп, мен силерге түшүндүрүп айтып бердим. Демек биздин максатыбыз мына ошол бир өңчөй мүчөлөрдү эмне кылышыбыз керек болчу? Үтүрлөргө ажыратып жазып чыгышыбыз керек болчу, тыныш белгилерин коюп. Сабагыбызды жыйынтыктоо максатында анда биз төмөнкү суроолорго жооп берели. Эгер бир өңчөй мүчөлөр санак иретинде айтылса, анда кандай тыныш белгисин коебуз дедик? Албетте, үтүр коебуз, Эгер бир өңчөй мүчөлөр жана менен деген байламталар менен байланышып келе турган болсо, анда кандай тыныш белгисин коебуз? Бул жерде дагы биз эч кандай тыныш белгисин койбойбуз деп жооп берсек туура болот экен, 3-чүсү, эгер биз бир өңчөй мүчөлөр дагы, дале деген байламталар менен байланышып калса, анда кандай тыныш белгиси коебуз? Албетте, үтүр. Андан кийин коюлат дагы мына жерде айтылган дагы, дале дегенден кийин коюлат деп айтып атабыз, Эгер бир өңчөй мүчөлөр же болбосо деген байламталар менен байланышып келе турган болсо, анда тыныш белгиси мына ошол сөздөрдөн мурун коюлат экен балдар. Эми үйгө балдар тапшырма алып алгыла. Үйдөн 194-чү көнүгүн иштейсиңер, төмөнкү схемага карап сүйлөм түзүү жана тыныш белгилерин коюп келесиздер. Мынакей карагыла, бул жерде мынакей бир өңчөй мүчөлөр берилген. Мына ошолорго биз сүйлөм түзөбүз. Мисал келтирип атам мен. Асан, Айбек, Анара тоодон келишкен эле. Бул жерде ким Асан, ким Айбек, ким Анара, мынакей бир өңчөй мүчөлөрдү биз тыныш белгилерин үтүр менен ажыратып жаздык. Ал эми акыркысына эч кандай тыныш белгисин эмне кылган жокпуз, койгон жокпуз, балдар. Инсан болуп калыптанышына эң негизги керектелүүчү байлык бул билим. Ар бир алган билимиңерди күнүмдүк жашооңорго колдонууга аракет кылгыла. Мына ошондо гана билим адамга жугат жана аң сезим өрчүйт. Бүгүнкү сабагыбызда алган билим да силерге пайдасы сөзсүз тиет деп мен ишенемин. Анда эмесе кийинки сабакка чейин жолукканча сак саламатта тургула балдар.